Assalamu алейкум ва рахматуллахи баракат. Hurmatlı men көрөрмандарым, эсиңиздерде бар болсо, өткөнкү жолугушубузда биз туура тамактануу тартибин босогосун аттаганбыз жана эшигин ачып киргенге аракет кылганбыз. Эсибизге салалы өткөнкү көрсөтүүдө биз адамдын жашоодогу бактылуулугун, саламаттыгын негизги 3 көрсөткүч менен өлчөсө болот дегенбиз. Биринчиси, анын мээсинин акыл зиректиги, экинчиси денесинин кубаттуулугу жана кыймылынын шайдооттугу. Мына ушул үчөөсү адамдын жашоосу канчалык бакубат, канчалык күчтүү, кубаттуу, канчалык бактылуу, саламат. Мына ушуну өлчөсө болот. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бир караганда бардыгыбыз бактылуу жашап аткандай сезилгени менен, эгерде бир аз тереңдеп кире турган болсоң, ар бирибиздин ден соолугубузда, кыймылыбызда, акыл зиректүүлүгүбүздө проблемалар бар, маселелер бар. Бир эле мисал, миңдеген, миллиондогон саптан турган манас эпасын күнү-түн уктабай угуп келген эл бүгүнкү күндө телевизорду пульт менен көрөт. Эмнеге? Мээ чарчап кетет. Маалыматты көтөрө албай калдык. Ошол эле эпасыбызды жаттап келген элбиз да биз. Миллиондогон саптан турган эпасты жаттаган элбиз бүгүнкү күндө бир телефон номерин жаттай албайбыз. 10 жолу кайра сурайбыз. Мындай мисалдар аябай көп бизде. Бул биздин көрсөткүчүбүз. Бүгүн оорубаган адам жок. Кээ бирлер ушундай. Мен азыр нормальный элемин дейт. Мен азыр абалым жакшы эле дейт. Мен муну башка мисал менен түшүндүрөм. Мисал үчүн мектепке кетип атканда балдарды жылуураак кийин, суук өтөт десең, мен үшүгөн жокмун деп жооп берет. Анткени суук өткөнү менен үшүктүн айырмасын билбейт. Жайында үшүк жок. Жайында жылуу бар жок. Бирок эмнегедир суук өтөт. Демек бул башка маселе. Үшүктү сезүү, үшүгөн бул сезим, ал эми сууктун өтүүсү бул организмге байланышкан маселе. Ошондуктан ден соолугуңа кара десе, меники азыр нормальный эле дегендер дагы азыркы абалы бул оору жок деген сөз эмес. Али оору сезиле элек. Бирок бүгүнкүдөй тамакта, бүгүнкүдөй туура тамактануу тартибин бузулган учурунда ар бирибизде оору бар, ишенип коюңуздар. Болгону кимдир бирөөлөр аны сезе элекпиз. Кимдир бирөөлөр сезди. Гемодиализ жумасына 5000 сом издеп тилемчилик кылып жүрөт. Бир туугандарынын боорун сурап жүрөт, бөйрөгүн сурап жүрөт. Элдерде ушундай бизнес пайда болду, ички органдарын саткан адамдар пайда болду. Мен өз көзүм менен интернетте окуп, кыргыздын эле жигиттери боорун, бөйрөгүн, койчу эми ичиндеги ушу запчастарын сатып атат. Кадимкидей эле ачык. Эмнеден пайда болду мунун бардыгы десе, туура эмес тамактангандан пайда болду. Кимдир бирөө азыр ооруй элек. Бирок бул мен оорубайм деген сөз эмес. Эмнеге? Бүгүнкү тамак бардыгын оорутат, канчалаган адамдарды кырып келатат, керек болсо элдер кырылып баратат ушул нерседе. Биз тилекке каршы бак эле дасторконго үңүлбөйбүз, дасторконубузду карасак аябай начар дасторконубуз. Бир караганда даамдуу, ушундай көрктүү, тим эле пумпуйган нерселер турат. Бирок анын курамын карап келсең, жегенге ылайыксыз, адамдын тамагы эмес, адамга уу. Мына ушуну үйрөнүш керек. Болуп калды, ошон үчүн ушул зарылдыктан чыктык. Өткөндө биз могу туура тамактануу тартиби дегенде мына ушул 7 нерсени айтканбыз. Тамак адал болуш керек, анын курамы белгилүү болуш керек, анын курамындагылардын өлчөмүн билишибиз керек, жана жей турган маалын билишибиз керек дедик. Анын суумун билишибиз керек, уйкуну кантип уктайбыз, канча уктайбыз, кайсы убакытта уктайбыз, аны билишибиз керек, жана кыймылдуу болушубуз керек дедик. Бүгүн мына ушул адал жөнүндө сөз кылабыз. Адал маселеси эмне бүгүнкү күндө? Дегеле адал өзү затында эмне болгон маселе. Адал шарият менен чечиле турган маселе. Адал Аллах Субхану ва Тааланын адам баласына берген уруксаты жана жеңилдиги жана жакшылыгы. Аллах Субхану ва Таала адамды энесинин жатынында 9 ай бою жаратат. Мен атанын белиндеги абал жөнүндө айтпай эле коеюн. Ал өзүнчө бир аалам кубулушу. Эненин жатынында 9 ай бою жаратат. Эне да билбейт анын жатынында эмне процесс кетип атат, бирок Аллах Таала ушундай аздек, ушундай бир урмат сый менен клеткадан клетка кылып жаратып отуруп, 9 айда бала төрөлөт. Жана эне инсаптуу болсо 2,5 жыл аны эмизет. Жана мына ушул эмизүү процессинде ага өзүнүн чөйрөсүнө ылайык тамактанууну үйрөтүп көндүрө баштайт. Аллах Субхану ва Таала эненин эмчегиндеги сүтүнөн башка бул жашоого кире турган, бул жашоодо жей турган азыгын да ар бирин персоналдык түрдө жаратат. Керек болсо мына ушул адамдын оозуна кире турган азыкты анын даяр болуусун бүт аалам камсыз кылат.
Bir клеткалуу амеба башка бир нерсеге ырыскы болсо, ал нерсе бул нерсеге, бул нерсе буга, бул буга, бул буга, бул буга бирине бири ушинтип ырыскы болуп отуруп, анан аягында бышкан жана көркөм тамак, тайибен, эң кооз, көркөм бышкан тамак Аллах субхану ва таала адамга ырологон халал деп уруксат берген тамак. Мына ушундай аябай зор чынжырдан бышып келет адамдын тамагы. Аябай зор чынжырдан. Бүт аалам иштейт ага. Жамгыр, жердеги топурактын слоюн, катмарларын караңыздар. Аэробный, анаэробный, анын тамагы чыгыш үчүн аэробный жанагы катмардагы бактериялердин өзүнүн миллиондон ашык түрү бар. Ылдыйкы катмарда миллиондон ашык түрү бар. Ар бир бактерия кайсыдыр бир процессте бирине бири ырыскы болуп отуруп, аягында ошо өсүмдүктөрдүн тамыры аркылуу өсүмдүккө ырыскы болот. Ал өсүмдүк башка бир жаныбарга ырыскы болду. Ал жаныбар башкага ырыскы болду. Мына ушундай болуп отуруп, эми окмуш бир процесстен анын аягында тамак эң кооз абалда, эң кооз сүрөттө адамга келди жана Аллах субхану ва таала ушуну гана жегин деди. Халал деп ушуну гана айтты. Мунагу жерден мунагу оокатты жесе болобу? Болот. Бирок бул адамдыкы эмес, бул башканын ырыскысы. Чочкону жесе болобу? Болот. Миллиондогон адамдар чочко жейт. Бирок аны Аллах таала адамга уруксат берген жок. Зиян, пайда айткан жок. Ал мунагу адамга тамак бышырып аткан процессте өзүнүн орду бар. Өзүнүн орду бар. Бирок ал эч адамдын оокаты эмес. Мына жердеги нерсе менен мунагу нерсени аралаштырып туруп, өзүнчө да оокат кылып алса болобу? Болот. Мисалы үчүн арак. Арак бир процесс менен экинчи процесстин ортосунда ушу мындай искусство жолу менен өз алдынча жөнөкөй жол, кандай деп түшүндүрөт эми? Адам өзү ойлоп тапкан жол менен бышырылган ааламдан сырткары болгон оокат. Адамдын өзүнүн тапкан мыйзам ченемдүүлүктөрү менен бышырылган оокат. Буга да уруксат жок. Эмнеге? Аллах таала аны дагы арам деди. Ушундай нерселердин бардыгы биздин жашообузга бүгүн байма-бай кирип кетти. Бүгүн жесе боло турган оокаттын баардыгын жеп атабыз. Ал уруксаттуу, уруксат эмес, аны караган жокпуз. Керек болсо биз адаштырабыз. Муну жесе болобу десе, болбойт дейбиз. Кандай болбойт? Болот, жеп атпайбы? Муну ичсе болобу? Болбойт дейт. Жок, болот. Ичип атат. Бирок ага уруксат жок. Аны жегенге уруксат жок. Эмнеге? Аллах таала пендесин аябай сүйөт. Жана анын даражасы Аллахтан кийинки эле даража адамдыкы, периштенин даражасы жетпейт. Периштенин да даражасы жетпейт. Адамдын даражасы жана адамдын тамагы эң жогорку тамак болуш керек. Мына ошону түшүнгөн адам гана өзүнүн даражасын билет. Мени Кудай жараткан, Курай жараткан эмес деп дасторкондо тамакты илгей баштайт. Биз муну Кыргызстан арал индустриясын өнүктүрүү борборунун иштей баштаганы быйыл Курай буйрса 7-жылга кетип атат. Ушу 7 жыл бою ушу менен алекпиз. Адамдарга берилип аткан тамак анын оокатыбы же анын оокаты деп туруп адамдын тамагы адал деп туруп башка нерсе аралашып кеткенби ушуну тастыктоо менен алекпиз. Жана биздин тастыктамабыз да системабызда жыл сайын Кудайга шүгүр өнүгүп келатат. Албетте каталар көп. Албетте жетишпегендиктер көп. Бул жаңы практика бизде. Бул жаңы кубулуш. Ошондуктан күн сайын жаңылыктарды ачабыз, өзүбүз үйрөнөбүз, окуйбуз. Мына ушул адал тамак издеген адамдар өтүнүч. Биздин же бизге окшогон органдардын тастыктамасы бар тамакты жесеңиздер. Эринбей издесеңер тапсаңар. Мен азыр ушунун ылдыйына өзүбүздүн Halal KG деген сайтыбыздын да шилтемесин койгону аракет кылам иншаллах. Бизде дайым керектөөчүлөрүбүз менен байланышыбыз бар. Бизге миңдеген керектөөчүлөр чалып турат. Биз менен терең байланышта турат. Жана алар бизден колубуздан келишинче жардам алып турат. Кыргызстандагы өндүрүлгөн азык-түлүктүн кайсынысынын тастыктамасы бар. Кайсынысы тастыктама алдында турат. Ушунун баардыгы биздин маалыматыбыз бар. Чет мамлекеттен келген азыктардын да кээ бирлерин биз тастыктайбыз. Кээ бирлерин тилекке каршы бизди киргизбейт, бизге жашырат, биз тастыктай албайбыз. Ошондуктан бир сөз менен айтканда, бүгүн жеп аткан азык Аллах субхану ва таала аламдардын ээси уруксат берген тамак болуш керек. Аны биз тастыкта беребиз иншаллах. Жеген тамагыңыздардын адалдыгын
terishtiriүү mildet болот бүгүнкү күндө. Себеби туура тамактануу тартиби биринчи кезекте тамактын адалдыгынан. Адамдын тамагы же адамдын тамагы эмес, ушундан түздөн түз көз каранды. Анда жыйынтыктайбыз. Демек биз мээ, дене, кыймыл, бакуат жана саламат болуш үчүн биринчи талап тамагыбыз адал болуш керек. Эмки жолугушууда Кудай буйрса, биз тамагыбыздын курамы жөнүндө сөз кылабыз. Анда бизди күтүңүздөр, көрүңүздөр жана башкаларга да биздин бул видеолорду таратканга жардам бериңиздер. Салам алейкум.